Логикалык кызыктуу суроо жоопторду камтыган сюрприз программасы башталды. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биз даярдаган суроолорду Талаш шаарынын тургундарына беребиз. Эгерде кимде-ким туура жооп берген болсо, биздин атайын сиздерге даярдаган кызыктуу белектерибизди ыйгарганга даярбыз. Кыргыздын улуттук оюндарынан үчтү атап бериңизчи. Биринчиси көкбөрү, андан кийин ордо, анан үчүнчүсү эң негизи көп эле көкбөрү, кызкумай, ордо. Көкбөрү, кыргыз күрөш, там эмне? Улуттук оюндарынан ордо бар. Көкбөрү, кыргыз күрөшү, анан кийин ордо. Ордо, улак, канталамай түкөлөр бар. бул эми советтик армиянын күнү деп эсептелинет. Ар бир эркек болуп төрөлгөн соң ошо эл четинде, жоо бетинде деп бекерленип айтылган эмес кыргыз элинде. Ата мекендик коргоо күнү деп. Официалдуу майрам деп билбейт экенмиш. Официалдуу түрдө 23 бул ата мекенди коргогондордун күнү болуп эсептелинет. Ата мекенди коргоо күндөрү. Танкисттердин башына кийген баш кийим эмне деп аталат? Шлем деп айтылат. Ошону билбейт экенмин да. Унутуп атам аны. Билбейт экенмин аны. Шлем. 1945-жыл 24-июнь. Бул күн бизде эмнеси менен эсте калган? Советтик армиянын эмеси согуш күнүнүн бүтүшү да. Жеңиш күн 45-жыл жеңиш күндө. Согуштун бүткөн жарыяланган күн да. Улуу жеңиштин күнү. Ошо согуш убагында аяктагандагысы эң биринчиси ошо Катюша менен барып аяктады го. Эң күчтүү. куралдуу күчтөрдөн аташ керек аттарын. Эмне? Армия. Биздин ошо коргоп аткан ата мекенди коргогон армия. Куралдуу күчтөрүбүз, аскерлер. Чек араны Андан коргоочу кийин солдат көп эмне деп аталат? Чек араны. пагран деп. Пограничпи? Кыргыз бизче чек арачы болуп атат да. Чек араны коргоочу солдат солдат деп айтылат. Чек арачы аскерлер. Солдаттын пальтосу эмне? Пальтосу шлем дейт. Камуфляжбы? Бушлап. Бушлак эми ар кандай түрлөрү бар анын. Шинель. 4 тамгадан турган оор согуш учурундагы машина. БТР дейт. Танка дейт. Танк. 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 Корабльдин начальниги. Эсимде турат эле. Телим учунда турат. Корабльдин начальниги капитан. Адмирал, Дагы? капитан. Капитан. Биз берген суроо жооптор сиздерге да кызык болду деген ойдобуз. Кайрадан амандашканча саламатта болуңуздар.